Дыйканчылыктын чордону болгон Араван районунда көзгө сабиздер жыйналып, жазгы картошка эгүү кызуу жүрүүдө. Бүгүнкү күнгө карата 300 гектар эгилип бүттү. Ошондой эле капуста отургузулуп, көк пияздар сатууга даяр болуп калган. Мындан сырткары Ош облусунун Кара Суу, Ноокат райондорунда дагы жазгы талаа иштери башталган. Андан ушул жумада 300 гектардан көбүрөөк эгилет. Азыр 200 гектардан ашыптыр. Аны жер-жерлерде көрдүк. Эл жалпысынан, значит, картошка эгишкеч. Ал негизи бийил пахтаны наркы өткөн жылы 19 жылга салыштырмалуу 1 килограмм 10 сомго чейин жогорулат да. Анткендан bir 300-400 гектар пахтаны эгүү майдандары, значит, жер айнттары көбөйүш күтүлүүдө. Андан ташкары эми сунуштар болуп атат, тамеки боюнча ал бирок бираз кыйынраак болуп атат. Мынтип талаа жумуштары жылдагыдан эрте башталып, дыйкандар каражатка муктаж болуп турган чагы. Бирок жыл сайын берилчү арзан насыялар быйыл кечигүүдө. Кыргыз өкмөтү тараткан маалыматка таянсак, кече күндөн тарта дыйкандарга жана фермерлерге арзандатылган насыялар берилип башташы керек болчу. Бирок Оштогу РСК жана Айылбанк кызматкерлери азырынча арзан кредиттерден кабар жок экенин билдиришти. Каражат маселеси так чечилген эмес. Демек, урматтуу кесиптештер, каржылык пландоо, мониторинг жүргүзүү, долбоорлорун ишке ашыруу боюнча иш жакшы эмес. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү арзандатылган насыялар боюнча маселе 10 күндүн ичинде чечилерин билдирди. Ал эми Айыл чарба министрлигинин басма сөз кызматы учурда финансы министрлиги менен банктардын ортосунда келишим түзүлүп жатат деп кошумчалады. Ош облусуна жыл сайын 800 миллион сом бөлүнүп келген болсо, быйыл дыйкандардын муктаждыгы артып 100 миллионго көбөйгөн. Ал негизи кечеде бул маселени койдук, эртерээк айрыкча бизге эрте жумуш башталган ушу Араван Кара Суу районунда. Банк кызматкерлеринде сүйлөшүп атабыз. Bir 10 gün içinde beriliş başlamış gerek. 6, 8, 9%'dan da hani şu memleket 50%'e çeyin memleket beret. Koygan şu banklar orqali dekonga 50% jengildatilgan bo'lib hisoblanadi. Jengildatgan kreditni bilasizlar, bir bank emas, al жерде bir top banklar ушулай жетекчилиги менен эртең bir кеңеш өткөрүш ойдабыз. Айыл чарбасын каржылоо 9 долбоору аркылуу жыл сайын 6 миллиард сом дыйкандарга арзан насыя түрүндө берилип келген. Деген менен дыйкандар насыя алууда банкка койгону күрөө таппай кыйналчу. Быйыл өзгөчөлүктөрү бар, эми дыйкандар миллион сомдук кредиттерди күрөөсүз ала алышат. Мал чарбачылыгы жана дыйканчылык үчүн арзан кредиттер 150 миң сомго чейин 18 айга чейинки мөөнөткө күрөөсүз негизде каржыланат. Бул категорияга үй жаныбарларын, кой, эчки, жылкы, коён жана бодомал, канаттууларды, тоок, өрдөк, каз, төөгуш, бөдөнө жана башка айыл чарба канаттууларын, бал ары баккандар, анын ичинде бал жана арынын момун өндүрүүчүлөр, балык өстүргөндөр кирет. 1 миллион сомго 36 айга чейинки мөөнөткө күрөөсүз насыя алууга болот. 10 миллион сомго чейинки каражатты 36 айга чейинки мөөнөткө 1 жылдык өсүмдүктөрдү өстүрүү менен алектенгендер ала алат. Андан сырткары асыл тукум малын жана жасалма жол менен уруктандыруу үчүн жабдууларды сатып алгандар, тамчылатып сугартуучу технологияларды же күнөөскана курам дегендер алышат. Мында күрөө коюудан кыйналган дыйкандар үчүн жакшы мүмкүнчүлүк жаралууда. Андан сырткары 20 адамды жумуш менен камсыздаган фермерлер дагы салык жана башка документтерин толуктап көргөзүп арзан кредиттерди алса болот. Ошондой эле насыя алууну көздөгөн дыйкандар жер үлүшү боюнча тиешелүү документтерин тактап көрсөтүүгө тийиш. Роза Ахматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Ош.